Урматтуу туугандар, урматтуу калайык калк, мына бүгүн ушул бүгүнкү биздин саясатыбызда деги эле биздин өлкөбүздө түзүлүп жаткан адилетсиз биздин экс президент Алмазбек Шаршеновичтин тегерегинде түзүлүп жаткан адилетсиздик кадамдарды көрүп отуруп, мен үйгө жөн жатып алган жокмун, жөн отуруп алган жокмун, ушунун баарын угуп көрүп отуруп. Мен деле сөзгө чеченмин деп айта албайм. Бирок ошентсе дагы ушул жерге келип, өзүмдүн жарандык позициямды билдирип койгонго милдеттүүмүн деп ойлойм. Ошол сөзүмдүн башында айтып кетейин, бир болгон окуяны айтып кетейин, бир кыскача. 98-жылдары мен студент болчумун. Бир Борборубуздагы жогорку окуу жайлардын биринде окучу элем, 3-4 курста. Анан бирок чынында жетишээрлик окуучумун, жетишчи менин сабактарыма. Ал биздин окуу жайда биздин эжебиз, биздин Алмазбек Шаршеновичтин бир тууган эжеси Айнура Шаршеновна деген сабак берчү эле. Мени сөзү менен колдоо көргөзүптүрчү. Анан менин курсташтарым, группалаштарым айта берчү да, сен сабакка жетишип атканыңдын себеби сен эжең, жердешиң колдоп атат сенде депчи. Мен ичимен нааразы боло берчүмүн. Эмнеге мынтип ойлошот? Негизи андай эмес да депчи. Анан бир күнү күндөр өттү, мен бир сабагыман жетише албай калдым чынында эле. Баягы мен үй бүлөнүн эң улуусу болгондон бир туугандардын окуат деген бар, бир сабагыма чын эле жетишпей калдым. Чуркап, анан ошондо башка түшкөндө барып Айнура Шаршеновнага бардым. Эжеке, ушундай болуп атат, жетишпей жатам десем, өзүңдүн күчүң менен оку деди. Өзүңдүн күчүң менен оку. Илгери Алмаз Москвада окуп жүргөндө бирөөнүн короосун шыпырып жүрүп, өзүнүн мээнети менен окуп бүткөн. Сен да ошондой болушуң керек. Бизде ата-энебиз чынчылдыкка өзүңдүн мээнетиң менен оокат таап жеге үйрөткөн. Сен да ошондой болушуң керек. Мен сага эч кандай жардам бере албайм, тока сөзүм менен эле жардам бере алам. Мындай бол, тигиндей бол, ал мугалимдикке туура мугалимдин айтканын кылсаң, сен жетишесиң деген. Чын эле ошондой болду. Мен ал сабагыман баа алдым, ийгиликтүү аяктадым ал окуу жайды. Бул менен эмнени айткым келет мен? Бул сөз менен эмнени айткым келет? Алмазбек Шаршенович өзүнүн сөзүндө айткандай, мага бийлик керек болсо дейт. Мага бийлик керек болсо дейт. 2016-жылда референдумда шайлоодо кайсы бир пункттарына өзгөртүү киргизип, мен дагы 2-3 срокко дагы президент болом десем, мени элим колдоп бермек дейт. Мен деле ишенем, колдоп бермек. Бирок аны кылган жокмун дейт. Мага бийликтин кереги жок, байлыктын кереги жок дейт. Анан саясат жөнүндө айтсак, 2010-жылга кайрылсак, Бакиевдин кандуу бийлиги менен күрөшүп эл канчалаган жигиттерибиз өтүп кетти. Ошол маалда Алмазбек Шаршенович өлкө мамлекетибиздин башыбызына келди. Ошондо кырдаалыбыз кандай эле? Чынын айтканда, мен деле баягы Гезит журналдыгар көп окуйм. Чынын айтканда, ошол маалда пенсионерлерибизге акча бергенге акча жок калган. Чынын айтканда, ошондой кырдаалда Алмазбек Шаршенович бүт күчүн жумшап, өзү айткандай, башымды саям кыргыз элим үчүн деп айткандай, туруктуулук орнотту биздин мамлекетке. Туруктуулук орнотту. Анан мунун баарын же Бакиевдин убагындагыдай приказ келди Алмазбек Шаршеновичтин убагында. Тезектерлер деген приказ келди беле? Келген эмес. Же буйрутма заказна убийстволор болду беле? Каймактарыбыз, кыргыздын каймактары атылып кетти беле? Бирөө атылдыбы? Тынычбек Акматбаев, Рысбек Атмакбаев, Радбек Санатбаев, Баяман Эркинбаев сыяктуу чыган жигиттерибиз атылдыбы? Заказной убийство болду? Болгон жок. Муну менен мен эмнени айткым келет? Урматтуу кыргыз элим, калайык калк, бириксек колдон келет.
азыр ойлонолу, эрте ойлонолу. Эрте. Биз азыр кырдаал өтө начар. Биздин казыркы элита сөрөйлөрүбүз түзүп аткан реформа, адилетсиздик реформа, сасык саясат жүргүзүп аткан сасык саясатына биз жол бербейли. Бириксек колдон келет. Рахмат.